Бүгүнкү күнүңүздөрдүн өзгөчө башталуусуна кепилдик беребиз. Анткени биздин бүгүн маектөрүбүздө өзгөчө таланттуу инсан болмокчу. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген макалды дагы мына ушул инсан далилдейт. Анткени анын көп кырдуу талант экени жашыруун эмес. Саламатсызбы? Кандайсыз? Эмне мана жок ойлонуп отурасыз? Рахмат. Биринчиден ушул Ош Бирим теле радио компаниясына ыраазычылык билдирем. Баягы эске алып, ушундай бар эле деп чакырып койгонуңар үчүн ыраазычылык билдирем, жалпы жамаатыңарга. Анан биз Ош шаарына 15 майдан 19 майга чейин улуттук Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз филармониясы 80ден ашуун адам отчеттук концерт коюп, анан ушу Ош жергесине келгенбиз. Мен ал жерде иштебейм деле, бирок баягы алып баруучу катары кошуп алышкан. 5 күндө алып баруучулук милдетти аткарып, анан аябай таалыгып, физикалык жактан жакшылыктан чарчадым деген адам бул ырыс кыйды адам болот да. Ошон үчүн кичине эмгек кылып анан чарчадык, элдин назары бар деп эскилер айткандай. Анан негизгиси шүгүр, 6 эмес 360 мүчөбүз аман, баягы тыйын алып берип койчу деп, бияка жеткирип койчу дебей, буту колубуз соо дегендей, Кудайга шүгүр. Майрамбек Осмоновдун акыркы учурларда сезим аталышындагы чыгармасы популярдуулукка ээ болуп, карысы жашы дебей кыңылдап ырдап жүрөт. Бул чыгарманын жаралуу тарыхын сурап көрдүк. Мен 2013 жылы Кочкордо 40 күндүк даватка чыгып калдым. 14 киши болуп чыкканбыз. Анан Амир сап мени тамак жазай аласызбы деп эле кызматка коюп коет да. Анан мен ар кимден көргөн нерсемди кылып эле тамак жасап коем да. Анан кыңылдайм, күндө кыңылдайм. Молдокелер, көрүп аткан молдокелер мени жаман көрбөсүн, ал жакта даватта шарт жок да. Обончу барып алып, обончу кара турганчы. Эрежесинде жок даваттын. Анан баягы өнөрлүү адаммын да. Анан кыңылдап эле жүрөм. Анан булар башында мындай болуп чыкты да. Негедир сен эстедим деп эле токтоп калам. Негедир сен эстедим. Негедир бирөөнү эстегем да. Анан кайра ойлодум да, негедир деген ырлар бар башталган. Бүгүн мен деп көрбөймүн деп анан ошентип көрдүм да. Бүгүн мен сен эстедим. Болду. Ушул жакшы болот экен. Себеби ар бир күнү эстей берсең, ошол күн жаңы боло берет да, бүгүн десеңчи. Күнүгө бүгүн болот да. Анан кыңылдап жүрөм, анан гаш деп коет. Баягы асыр намаздан кийин элди кыдырып көчөмө анан жакшылыкка чакырабыз да. Бул дүйнө убактылуу, намаз окуп үйрөнүңүздөр, эртең өлүм келет башыбызга деп жүрөбүз. Анан сен эстедим деген сөзгө себептерин деген уйкаш келип калды. Анан жолуксам айтып берем себептерин, экөө келди. Анан ошентип жүрүп отуруп, анан жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба суудай керек дедим. Эми баягы эле жылда эле өмүр жолумда чыгарып жүргөн ырларга окшоп эле чыгарган ыр болчу. Анан бир жолу нарынга барсам, көчөдө ырдап жүрүшөт, жана мас балдарчы. Анан бир отуруштарга барып калсак эле бир ырчыларды чакырып коюшат, кирип келип эле ошол ырды ырдашат. Анан ошондон даңазалуу экенин билип калдым да. Анан ошо биринчи куплетин ырдап берейин кыңылдап. Бүгүн мен сен эстедим. Жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба суудай керек дедим. Бул сезим аба суудай керек дедим. Негизи адам баласында мындай сезим
Болбосочу жан дүйнөнүн бул кедейчилиги да. Ошо сезим деген ырыңызды ушу жашырчы Динара койгонун кызы да ырдап чыкты да, Малика Дина. Канчалык деңгээлде аткарды? Сиздин кутулууңузга толду негизи сиз чыгарган ырды башка кыз ырдап чыкты. Негизи ал кыз оонду бузган. Мен ошол сезимди Динара Акула мен ырдап көрөйүнчү дегенден бергем. Анан ал ырдап атса анан кызына жагып калган эмиш. Анан кызы ырдап баягы көп жерин бөлөк салак кылды да. Эми ырдоо манерасы, талантында сөз жок. Кайсы бир деңгээлде өзүнө жарашкан таланты бар, өнөрү бар. Бирок эми мындай жарашпаган эле кийимди кийип алса адам, анан баягы автор катары мага мындай терс жактары көбүрөөк көрүндү да. Баягы тактыдан чыгып кеткен, эми музыкалык билими барбы жокпу ал кыздын билбейм. Анан мага даярдап ырдап бүткөндөн кийин угузду. Эрежеси боюнча ырды мына бүттүм аранжировкасын, мындай ырдап атабыз деп баягы чарновой вариантын көрсөтүп койсо абдан жакшы болмок. Мен ойлоп атам, ал кыз жаштарга деле ал ырды мындай өзгөчө кылып жеткире алган жок. Ошол өзүм ырдаган боюнча эле тарады элгечи. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт да. Эми ошол азыр сиздин өнөрлөрүңүзгө азыр телекөрүүчүлөр менен чогуу күбө болобу? Өнөр деген көп. Бир өнөрүмдү көрүш үчүн үйгө барышыңар керек. Аябай устамын. Үй салган жактан биринчи орунда турушум мүмкүн артисттерде. Абдан жакшы көрөм, өзү кара жумуш кылганды жакшы көрөм. Көчөдө басып, көйрөңдөнүп жүргөндү жаман көрөм. Ушу колум бошосо эле барып жаман кийимди кийип анан үйдө иш кылып калсам эле жаным тынчалып калат да. Анан кийинки өнөрлөрүм азыр музыка көркөмдөгөндү үйрөндүм, аранжировка деп коет, ошону менен алектенип атам. Анан өзүм кичинекей чагыман көп адамдар туурайм, бир айылда 40 кишини туурачым. Анан азыр деле баягы саясатчылар туурап жүрөбүз. Көбүнчө Турсунбай Бакир уулун туурап жүрүп таанылдым элгечи. Ал мындай дейт да. Кыстылактын баласы ушинтип сүйлөйт. Турсунбай Бакир уулу ушу сөздү көп кошот. Кыстылактын баласы. Мен мисалы бир нерсе айтып берейин. Эмнени айтып бересиз, ажеке? Өткөндө парламентке барып калсам, бир депутат менден сурайт. Турсунбай, сен эмне сакал кое алгансың дейт. Мен айтып атам, сакалым сенин бир жериңе кирип атабы? Сакалым сайса, балдардын бетин сайып атат. Сакалым сайса, катынын бетин сайып атат. Сакалы мурту бар эркектер бул шариатта эркек эсебинде. Силер катынга окшоп жүрө бергиле деп айттым деп ушинтип күлдүрөт эле. Көп адамдар турадым. Эмени турап жүрөм азыр топчуек журналистичи. Тойго келип калды да. Анан мындай кылтыңдап жүргөн киши да кылтыңдап өзү суроо өтүп кеткен. 70тен өтүп калды, анан кылтыңдап келет. Айланып кетейин менен өзүңсүңбү тамада деп анан өзүммүн. Деп анан мынтип эки жакты карайт, анан мен сурайм да. Эмне туугандарыңызды издеп атасыз десем. Атамдын башына издейми туугандарымды? Жашым өтүп кетсе дагы жүрөгүм жаш. Кыз келиндерди карап атамыз келиндер деп койкоңдоп калат да. Эми ушул Майрамбек Осмоновдон сиздин көрөрмандарыңыз эмнелерди күтсө болот алдыда? Эмне кылуу пландарыңыз бар? Күзүндө шайлоодон кийин Ош шаарына жакшы концерт менен келем, 2 күн Жалал Абадка, ушул түштүк регионуна бир 15 күндүк турне кылам. Бишкекте 2 күн жакшы концерт берем. Фейсбукта отпой, Фейсбуктагылардын пейли бузук деп которуп койгон. Интернет деген нерсенин иттер көп деп. Жана Инстаграм деген үйүңүзгө барам депчи. Карасаң эле отурат да. Балжайып эле сүрөттөрүн чыгарышат. Мен акыркы убактарда ушундай таң калып атам да. Эмне болсо эле сүрөткө тартат да, мен учуп атам, конуп атам, келдим, той башталып аткан атат. Мейлем кыздарга болуптур. Эми аял киши экен. Эркектерге эмне жок. Өзгөчө могу чыгармачылык жамаатта бир майда чүйдө балдар бар жаңы чыгып аткан. Мен ушуларга ушу теле берүү аркылуу айтат элем. Эгерде ошентип эле майдаланып жумшак боло берсең, катын сыяктуу болуп каласың. Катын мүнөздүү бол. Эркек деген кичине купуя, анча-мынча сырды айтпаган аял кишиге. Анан айткандан кайтпаган, өңгүл-дөңгүл, бирок түз жүргөн, оозунан чыккан сөз аткарылып калган, дай мүнөздүү болуш керек. Анан
ал аялдардын мүнөзү. Мындай сүрөткө түшүп, анан аны чыгарып, эми аларга аурасы да жарашат мындай айланадагы көрүнүшкө. Эркектерге болбойт. Ошон үчүн сураныч. Мен радиодон дагы Бишкектен, Оштон дагы абдан суранып атам. Аял мүнөздөнбөгүлө эркектер, сураныч. Телпеңдеп эле сүрөткө түшүп эле анан Фейсбукка чыгара бербегиле. Бир максаттуу болсо, анын аркасында бир сабагы болсо, мындай керектүү адамга бир үлгү боло турган болсо, анда чыгарса болот. Мисалы, мына жерде бир балалуу аял жашайт экен, абдан кыйналган, ушуга жардам берип койгула деп чыгарсаң, ал сооп. Анан эми телпеңдеп эле ботинка алдым, анан боосу бар экен. Анан мына чымчык учуп кетти жаныман дей берген, бул уят да. Социалдык тармак боюнча сөз кылып калдык да. Сиз өзүңүз кайсы социалдык тармактарда отурасыз? Кайсыл тармакты кайсыл максатта колдоносуз? Социалдык тармактарда бармын. Инстаграмга бир жолу кирип анан кирсең эле чарчап кетет экенсиң. Бардыгы жасалма. Баягы нактагы көрүнүш, чын жүрөктөн чыккан эч нерсе жок да. Сүрөткө түшөт, эмне кылып түшөт? Бирөөнүн кийимин алып билбейм, күнүгө эле жаң көйнөк, жаңышым каяктан табышат билбейм. Анан аябай чыланып боёнгон кыздар, жасалма көз караштар, баягы телефонго сүрөткө түшкөндө, азыр биз жөн эле балжайып турабыз го, сүрөткө түшкөндө эмне кылышат да? Мынтип эле өзүнүн сулуу жерин таппайт да, ага Кудай таала жан дүйнөсүндө сулуулук бербесе, ал бетине канып чыгат. Фейсбукта кээде кирип жаңылыктарды окуп коем, анан мындай өтө эле былжырап аралашпайм. WhatsApp'ты баягы биз чыгармачылык адамдарга керек экен, ыр жөнөтөбүз, же жанагындай сүрөттөрүбүз керек болуп калат, ушул сыяктуу эле пайдаланам. Көбүнчө мындай силерчилап сыйынып көтөрбөйм да. Мындай саат, убакты сааты менен колдонгон жакшы да, керектүү учурда. Мисалы, бир нерсе керек болуп издеп калсаң, ошону таап алсаң болот. Бул аябай мындай алдыга жылууга өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк да. Анан жалпы жонунан интернетте ошо айттым го, иттер көп деп. Анан компьютерду компатор деп которуп койгом. Торго киресиң, чыкпайсың да, болду. Ошон үчүн абайлаш керек. Чындыгында каерде жүрбө, ушинтип эле калышты. Анан ушинтип жүрүп машинага уруп өлгөндөр бар экен. Бул ажалга да алып барып атпайбы? 2-3 күн мурун Оштун базарына түштүк да, Кутман Жолдошов экөөбүз түшсөк. Мунунтип отурат аялдарчы базарда, бүт эле. Мынтип көздөрүн мынтип жумуп алып отурушат. Анан баланча канча десең, мындай көзүн ачат экен. Албы отурсам деп эле кайра эле мынтип эле шүмшүңдөп эле ошол телефондо кул болуп эле отурушат. Билбейм, андан эмне пайда таап атышат. Анан ушу берүүдөн пайдаланып, ушул жалпы кыргыз элине, мындай жакындап келаткан Орозо айт улуу күнү менен куттуктайм. Баарыбыз күнөөлүүбүз. Балким бирөөнүн акысын жегендирбиз. Балким аялдарга көбүрөөк айтарым, балким эрдин мээсин жегендирбиз. Ошол берекелүү, кечиримдүү ай ушул Орозо айы да. Ушул айда жакшы ибадат кылып, жакшы Кудайдан тиленип, ошол эле өзүңдүн эле үйүңдү, өзүң эле бала чакаң тилей билбей, элге, журтка жалпы тынччылык тилеш керек. Мындай кыйынчылыктар болуп атат. Ошо кыйынчылыктар балким кайсы бир элдин атынан жашап аткан бир акмактын кесепетине келип атат. Балким эри өзүнчө, аял өзүнчө көчөдө зына кылгандан келип атат. Балким ар кайсы ресторанда ашып калган тамакты эшикке төккөнүбүз үчүн, балким жана мээбизде эчтеке жок, бирок шаарга окшоп көпкөнүбүз үчүн берип аткандыр Кудай таала. Иши бир кесапети бар да, кесепети бар. Ошону мен ойлойм, ар кимибиз өзүбүз суроо берсек да, эмне кылып атам, кандай жүрөм, анан акчаң болсо эле, анан кичинекей бир ишиң болсо эле, өзүн адам түбөлүктүүдөй сезбеш керек. Жол боюнда жолбундар азайсын, жорголотуп жомок айткан энелер көбөйсүн. Элибиз кыйналып, тууган келсе бир сындырымдан бере албай, душман келсе бир ок ата албай аткан мезгилде мыктыларыбыз көбөйүп, мылтыкчандарыбыз азайсын. Бизди башкарып аткан арыстандар, ылайым, арыстан боюнча калсын, түлкү болбой. Кыргыз эли жакшы жашайлы, башка элге күлкү болбой. Дайыма ушу жүзүбүздөн жылмаюу, оозубуздан жакшы сөз, колубуздан бир ажаат ачкан иш,
Оюбузда ата энебиз дайым айылга болгон зыярат, бири бирибизге болгон жакшы ниет жан дүйнөбүздө өзгөрбөсүн демекчимин. Чоң рахмат сизге ушул алтындай болгон убактыңызды бөлүп, мына чарчаганыңызга карабай бизге келип ушул кызыктуу маек куруп бердиңиз. Алдыдагы иштериңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Мындан дагы чоң жетишкендиктерди багындырып, кыргыз элине ушундай ак кызмат кылып жүрүшүңүзгө тилектешпиз.